2011-жылдан бүгүнкү күнгө чейин Жайлы райондук мамлекеттик каттоо инспекциясы менин үйүмдүн документтерин уурдап алып, мошенниктерге берип, мошенниктер андан кийин договор куплю-продажа подделка жасап, сотко кайрышкан. Соттор ошонун баарын көрүп билип туруп, коррупциялык иштерди жасап, өздөрү кошо алар менен аралашып, подделка документтерди, решенияларды кабыл алышкан. Ошондуктан сизге кайрылып жатам. Буга чейин көптөгөн укук коргоо органдарына сизге чейин кайрылган, бирок айда жоктон бүгүн Токон Болотбекович аркылуу кайрылууга дуушар болуп отурам. Ошондой эле мен ачкан ушу коррупциялык кылмыш иштердин ичинде соттордун подделка документтери бар, иштери козголгон. Бирок бүгүнкүгө чейин сотко жетпей жатат. Ушул соттордун аркасынан Жайлы райондук мамлекеттик каттоо мекемесинин аркасынан жана Жайлы райондук нотариус мамлекеттик нотариустун аркасынан ачкан коррупциялык иштердин баары тең бүгүнкү күнгө чейин сотко жетпей жатат. Ушулардын баары сотко жетпеш үчүн мага 2017-жылы покушение кылып, өзүм реанимация жатып чыктым. Мына бул сүрөттөр көрсөтүлүп турат. Сүрөттөрдө. Бирок бүгүнкү күнгө чейин укук органдары мени жабырланчу кылып таппай жатышат. Андан кийин 2018-2019-жылы дагы улуттар арасында кагылышууну ойлоп таап, мени камоого аракет кылышкан. Могул заявлениесине сиздин атыңызга кайрылган. Ушул заявлениенин негизинде укук органдары менин үстүмөн кылмыш ишин ачканга аракет кылган, бирок менин жанымдагы бөлөк улуттун адамдары мени коргоп, аман сактап калгандыгына байланыштуу бүгүн сиздерге кайрылууга мажбур болуп